Bir ayalды бактылуу кылуу кыйынбы? Bir ayal, bir kız. Ушуну бактылуу кылуу кыйынбы? Көп нерсе жебейт. Сиз мисалы үчүн жөн эле кирип, жөн эле мисал, кашек аласыз, жем аласыз, мисалы өгүз багасыз, 10 өгүздү багасыз. Кээ бирөөлөр бар, 10 брачкасын, 10 юкасын чогуу багат. А бирок үйлөнөйүн деген маселеде коркот да. Ырыс маселесинде ойлонбо. Айтайын дегеним, bir musulman adam кээде күнөө кылып, арам иш кылып, зина менен кумарын кандырып койсо, анда жүрөгү тынчтанбайт, тынчтык таппайт. Мусулман адам никесиге алып аталы менен кумарын кандырса, тынчтыкта болот жүрөк ар дайым. Айырмасын билип атасызбы? Аллах табарака ва таала бардык маселени өлчөмүн ар бирин өз жайга коюп койгон. Биз кааласак, мисалы биздин акча маселебиз дагы ордуга жазылган да. Биз акчабызды табабыз ошо жазылган. Сураган учурда ошону берекелүү кылып алышыбыз мүмкүн. Иштеген учурда берекелүү кылып алышыбыз мүмкүн. Эрежелер менен. Көп дагы, аз дагы болбойт. Бирок берекелүү кылып алышыбыз мүмкүн. Берекесиге кызыгайлы, мекендештердин берекесиге. Аялды дагы, акчаны дагы, байлыкты дагы бардыгын берекеси менен берсин. Берекеси менен берсин.